Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын артынан калып кеткен урпактарын Саид дейбиз. Саид депчи. Пайгамбар Хасан Хусейнден тараган уулдарын, кыздарын бардыгын Саид дейбиз да. Ошол Саидтердин арасынан бир үй бүлө атасы өтүп кетет. Өтүп кеткенден кийин баягы согуш болуп, атасы согушта курбан болуп, бирок келинчеги менен бир канча 3-4 кызы менен калып кетет. Келинчегичи. Ошол согуштан качып, баягы башка бир жерге качып барат. Согуш жок жергечи. Ал жерге барса, ал жердин эли көбүнчөсү баягындай христиан эл экен дагы. Анан мусулмандар дагы бар экен. Ошол жерде караса бир мечит бар экен, мечиттен азан чыгат экен. Эми ушул жерде мусулман адам бар болсо керек, имам бар болсо керек деп баягы жерден баягы имамга не кылат, барып туруп айтат өзүнүн акыбалын. Ушундай биз пайгамбардын урпактарыбыз, күйөөм өтүп кетти согушта. Мен азыр кыздарым менен жетим калдым, мына сиздердин айылыңыздарга келип калдым. Бир жардам берсеңиздер, бир түнөп алсак ушул жерден ысык чайыңардан ичип бир жылынып алсак деп сураган кезде, сен чындап эле пайгамбардын небересиңби деди. Тиги имамчы десе, ооба дейт. Кана далилиң кана дейт. Не далилиң бар? Не нерсең бар сени доказать эте тургандай? Нең бар? Мен ошону көрүп туруп чындыкта пайгамбардын небере экениңди билейин дейт да. Десе баягы жерден аял, менде андай нерсем жок деп ал жерден кайтып кетет. Кайтып кетип чыкса эле наркы көчөдө ошондой эле бир христиандардын неси бар экен, чиркөөсү бар экен. Ал жака барат. Ал жака барса, ал жерде бир киргенде эле бир босогодо бир адам отурган экен, ал бай адам экен да. Чиркөөнүн немеси эмес, попторунан эмес, баягы кирген чыккан адамдарынан, бирок бай экен да. Ошол кишиге келип туруп, анын бай экенин билбейт да. Ага келип айтып атат, мен ушундай пайгамбардын неберелеринен боломун, күйөөм ушундай өтүп кетти, мен азыр кыздарым менен калдык көчөдө, биз башка айылдан, башка жерден келип атабыз. Биз ушул бир түнөп алсак, бир ысык чайыңыздан, тамагыңыздан неме кылсак, анан эртең биз чыгып кете беребиз. Десе, тиги унчукпай эле жүр деп эле баягы үйүнө киргизип алат экен. Үйүнө киргизип, баягы тамагын берип, ысык неме жайын берип жаткызып, ошол түнү экөө тең уктайт. Баягы молдоке менен баягы бай киши. Уктаганда экөө тең бир түш көрөт. Экөө тең бир түш көрөт. Баягы түштө молдоке караса бейишкен. Бейиште жүрөткөн ушундай бир соонун жыргал нерсенин баарын көрөткөн дагы бир өтө эле бир кооз бир касыр, үй, чепти көрөткөн. Ал чептин жанында пайгамбар турган болот. Ал жерден сүйүнүп кетип, муну пайгамбар мага берем деп атат болуш керек деп ушундай чуркап барса, мен салам айтып пайгамбарга, анан кийин бул кимге десе, бул сага эмес дейт. Анан бул кимге десе, бул болсо ошол жанакы жетим, менин урпактарыман калган жетим балдарга ким жардам берген болсо ошолдун үйү дейт да. Баягы жерден ойгона калып эле, чуркап эле, баягы айылды тегеренип чуркап калат. Түн ортосу эле. Ким көрдү ошол аялды, ким көрдү, кимдин үйүнө кирип кетти деп. Акыры баягы яһудинин үйүнө кирип кеткенин билип калып, ошол үйгө кирсе, баягы жерде баягы неме отуратмыш, ойго экен. Түн ортосунда ойго экен ал дагы. Баягы аял сеникине келдиби десе, ооба келди. Мага уруксат бер, мен ал менин динимдеги пайгамбарымдын неберелери экен, мен аны өзүмдүн үйүмө алып кетейин, мага жакыныраак десе, бербейм дейт. Бербейм дейт. Неге көрбейсиң десе, сен көргөн түштү мен дагы көрдүм дейт да. Сен көргөн түштү мен дагы көрдүм, бирок бир айырмасы сен келип сурап атканда мен ошол жерде элем дейт да. Сен кеткенден кийин мени ошол касырга мени киргизди дейт да. Ошол бейишке киргизип, ошол үйдөгө мени киргизди дейт пайгамбар. Сенин пайгамбарың мени ушул жерге киргизди дейт. Мен ошол замат иман келтирдим. Ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах деп айттым. Менин үй бүлөм бардыгым ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах деп айтышты. Жана бул аялды мен сага эч качан бербеймин. Бул ушул жерде калат дейт. Көрдүңүздөрбү? Кандайдыр бир кичинекей бир нерсеге Аллах таалам канчалык бир сыйлык берип коет. Мынакей, биздин бул кишинин ырыскысы эгерде кыйналып, баягындай чектелип калган болсо, бунун күнөөсү чоңдон эмес. Баягында неме? Балким бул болсо, ошол байлыгынан чиренип жүрүп, не кылган? Унутуп койгон Аллах Таала буйрук берген нерселерден. Жетимге жардам бербей койду. Баягындай колунда жок адамдарга даже ушулга бир жардам берип коелук деп айтып да койбоду дейт. Анан өзү барган да жок. Бирок байлыгын өтө катуу жакшы көрөт.
жана дагы бизнесин ушундай кылып өнүктүрүп алган, ал өсө тургандай кылыпчы. Мындай айтар сөзүм, ошондой адамдар эгерде ошол бийлик колундагы бийлигин, колундагы байлыгын сактагыбыз келсе, бул адамдарга жардам беришибиз зарыл.